Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабак кыргыз тили 8-класс. Мен Насибали кызы Шайыргүл. Анда сабак баштайбыз. Сабактын темасы текстеги орундуу жана орунсуз кайталоо. Орундуу кайталоо. Эске сала кетсек, биз бул теманы былтыр 7-класста дагы өткөнбүз. Айтылуучу ойду тактоо, бышыктоо жана көркөмдүгүн арттыруу максатында колдонулган кайталоо орундуу кайталоо деп аталат. Орундуу кайталоонун кептек колдонулушу: биринчи, адамдын ички сезимин, корккондукту, сүйүнгөндүктү, капалангандыкты билдирүүдө колдонулат. Мисалы: мына сага ме арам өлгөн айбан, мына сага ошол үчүн кутурган ит, маңги баш, эдигей ачуусун кара нардан чыгарды. Эмне өкүрөсүң, ажыдаар, байкап бакыргын, ажыдаар, тишиңди кагып салам. Жана башка ушул сыяктуу. Бул жерде текстке көңүл бурсаңар, кара менен басылган сөздөр булар кайталанылган сөздөр, башкача айтканда орундуу кайталоо болуп жатат бул жерде. Эдигейдин, адамдын ички сезимин билдирип жатат. Андан кийинки экинчи, текстеги тигил же бул сөзгө басым түшүрүп айтуу, аны башкалардан чектеп, бөлүп көрсөтүү, анын көркөм элестүүлүгүн, эмоционалдуулугун арттыруу үчүн колдонулат. Тагыраак айтканда, өзгөчөлөнтүп, бөлүп көрсөтөт. Мисалы: аргымак минип туюлаттың бозой, ай жарык тоодо түн каттың бозой, анда бир санда көрүнүп коюп, ашыктык отун ырбаттың бозой. Бул жерде бозой деген сөз атайын тексттен бөлүнүп, өзгөчө белгиленип көрсөтүп жатат. Атайын басым менен белгиленип өзгөчөлөнүп жатат. Кийинкиси коом турмушундагы жат көрүнүштөрдү сындоо, какшыктоо же шылдыңдоо үчүн да колдонулат. Мисалы: кайран баштар, элпистей айланган баштар, акылга чириген баштар, кеңийликтин бийиктигин тепсеген баштар, акылмандыктын азабын тарткан баштар, барчылыкты батырган баштар, аткарам бүтүрөм деген баштар жана башка ушул сыяктуу. Бул жерде дагы баштар деген сөз эмне болуп атат? Кайра-кайра кайталанып келип атат. Демек, бул баштар деген сөз орундуу кайталоо. Андан кийинкиси кептин көркөмдүүлүгүн, элестүүлүгүн арттыруу үчүн колдонулат. Мисалы: бийикти сүйөт жүрөгүм, бийикте туулган түнөгүм, бийиктен көрүп дүйнөнү, бийиктен учуп түлөдүм. Байдылда Сарнабаев. Демек, бул жерде бийик деген сөз эмне болуп атат? Кепти көркөм, элестүү кылып бизге көрсөтүп атат. Ошондой эле орундуу кайталоо расмий иш кагаздарында да колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Иш кагаздарын пайдаланганыңарда ушул нерсени эске алгыла. Эми бышыктоо. Окугула, текстеги кайталаныштарды белгилеп көрсөткүлө балдар. Демек, текстти окуп чыгып, бул жерде кайсы сөздөр кайталаныптыр, ошолорду белгилейбиз. Эми тапшырма: өзүңөр газета, журнал, ТВдан же китептерден же интернеттен орундуу кайталоолор катышкан бирден текст таап жазасыңар, кайталанган сөздөрдү белгилейсиңер жана кандай максатта колдонулгандыгын түшүндүрөсүңөр. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, тема түшүнүктүү болгон болсо, силерге чоң рахмат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.